Саламатсыңарбы балдарым? Маанайыңар кандай? Азаматсыңар балдар. Күнү бою силерге ушинтип күлүп турган маанайды каалайм. Айткылачы балдар, бүгүн силер адабий окуу боюнча даярдалган силер үчүн арналган сабакты көрдүңөрбү? Баластан каналынан анда кандай жомоктор жана кандай ырлар өтүлдү? Азаматсыңар балдар. Акылдуу бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды деген сабак өтүлдүбү? Сабак түшүнүктүү болдубу балдар? Китебиңердеги 137-139 бетти ачып, шашпай, көркөм окуп чыккыла. Андан соң мен силерге ушул жомоктун негизинде суроолорду берем. Силер ошол суроолор боюнча мага жооп бересиңер. Эң биринчи акылдуу бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды деген жомогу боюнча эмнелерди түшүндүңөр? Биринчи суроодогу шаардагы аксакалдар эмне үчүн кеңешүүгө чогулушту деп ойлойсуңар? Кана эмесе балдар, ушул суроо боюнча мага Айталиева Жазел, Турарбеков Бекжан, Кенжебеков Айтегин жооп берсинчи. Экинчи суроо. Аксакалдар чече албаган маселени кичинекей бала кантип чечти деп ойлойсуңар? Бул суроо боюнча мага Керимбекова Айдай, Сабатаров Рыскелди, Жаныбекова Айдай жооп берсинчи. Үчүнчү суроо. Мындан ары эмне болор экен? Баланы кандай кабыл алат экен деген суроого мага Алымжанова Айбике, Тентемишев Айтемир, Жумабаева Ырыстар жооп берсинчи мага ушул суроого. Ал баланын сөздөрүнө Алекехан кантип жеңилип берди деп ойлойсуңар? Акылдуу баланын соңку амалы кандай болду деп ойлойсуңар балдар? Ушул суроолорго мага Лесбекова Айжаркын, Темиркулова Байел, Дайырбекова Алтынай жооп берсинчи. Көрдүңөрбү балдар? Адамды күчтүү кылган курал бекен же акылы бекен? Кыргыздардын макалдарына токтоло кетсек, теректи бой бергенче теменедей акыл бер деген бекеринен айтылбаса керек. Ушул макалдын маанисин мага чечмелеп бересиңер. Кырды алдын курчуп турган убагы, кылымдарга айтылат го бул дагы. Коронавирус коркунуч илдети, кетсе экен деп Кудайга биз тилек кылалы. Эми сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Эмки сабактагы кайтарым байланышка чейин саламатта болгула балдар.